Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 13 март 2023 жыл мен Қарабалта шаарында жүрөм туғандар. Тағараак айтканда Қарабалта шаары Кожомбердиев жана Целинная көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден бир эле көчө чыгышты карай барып, сол тарапка бурулганда Целинная Абая көчөсүнүн кесилишинен туғандар 15 соток участок сатылып атыптыр. Ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Анан бул жерден туғандар Карабалтанын центрине карай жүргөн маршрутка таксилер толтура. Көрүп турганыңыздар, бул Карабалтанын центральный көчөсү, Кожомбердиев көчөсү болуп калат. Ориентир бул жактагы Айыл банкка деле алсаңыздар болот туғандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу жер участкага карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, комментарийге өз оюңуздар жаздырыңыздар. Жана күн сайын Бишкек шаары Чүй областына сатылуучу үйлөр, квартиралар, участоктарды көрүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Окей, туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу участокко да жетип келип калдым туғандар. Мынакей бул көчө туралы. Эң эле батыш чек арасы мынакей бул жерден башталат. Эң эле чыгыш чек арасы могу дарбаза бүткөн жерге чейин туғандар. Бул дарбаза бүткөн жерге чейин болуп калат. Жалпысынан жердин аянты 15 соток Абая жана Целинная көчөсүнүн кесилиши туғандар. Бул жактагы этаждар туғандар район Ковровщиков деп аталат экен. Мектептер боюнча айсак жакын жерде 2 мектеп, садиктер деле бар туғандар. Так. Көчөлөр мынакей орто кеңдикте, асфальт. Жана бул 15 соток участок туғандар. Тегерентте мондай көрүп турганыңыздардай забор менен тосулган. Азыркы учурда даяр кирешеси бар, автостенка катары колдонулат экен туғандар. Азыр деле жакшы кирешеси бар. Анан негизинен бул жерге бир чоңураак дүкөн же болбосо мондай чоң көп кабаттуу үй салсаңыздар деле болот дейт жер ээлери. Документтер боюнча баары так, баары бар экен. Кызыл китеп. 15 соток болгон жер участок. Анан электр энергиясы бар туғандар, суу бар, центральный канализация, природный газдар. Мынакей бул көп кабаттуу үйлөрдө бар экен. Эгер көп кабаттуу үй салган дечүлөр болсо, ушул жактан тартып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле бул жер 15 соток. Ушул жер дагы бир аз көп кабаттуу үй салган кичинерээк десеңиздер, эгер бул жерде жана бул кошунанын жери деле сатылат экен. Аны деле кошо алып койсоңуздар болот. Эгер көп кабаттуу үй салам деген курулуш компаниялар көрүп жаткан болсоңуздар, ушундай туғандар. Канализация, газды бу жактан тартсак болот экен. Так. 15 соток жер, эгер жөн эле үй салам десеңиздер деле, балдарыңыздар мектепке барганга жакын жердеги 2 мектеп, садиктер, жана бул жактагы Кожомбердиев деген трасса деле 150 метр батышыракта жайгашкан туғандар. Мына ушундай. Анан бул көп кабаттуу үйлөр деле азыр адам көп. Негизинен чоңураак дүкөн же болбосо ушул кандайдыр бир ишкерди кылсаңыздар деле ыңгайлуу деген оюн айтты үй ээлери туғандар. Карабалталыктар өзүңүздөр деле бул районду билсеңиздер керек. Ковровщиков деген район экен туғандар. Абая Целинная көчөсүнүн кесилиши. Так. Дагы эмне маалымат туғандар? Окей, көрүп турганыңыздардай навес тегеренте, забор, бул жактын чыгып тургандагы ажаткана, ушундай квадрат болгон тегиз жер. Киребериште эле оң тарапта бир мондай чакан охрананын бөлмөсү үйү бар экен туғандар. Так. Баарын эле айтып бүттүм окшойт. Маалыматтардын баасы $100,000 деп атышат жер ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээлердин номерин мен экранга эсителдеп калтырамыз, оны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туғандар, сүйлөшүү болот. Достор менен, анан группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул жер ээсине чоң жардам берген болосуз туғандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин туғандар, саламатта калыңыздар.